Кээ бир энелер ишине дагы жетишип, балдарына дагы үлгүрүп, билимине дагы шарт түзүп, жана өзүнө дагы карап, сонун жашоо кечиришет. Жолдошу менен дагы ынтымакта, карасаң жашоосу аябай сонун алып барат да. Кээ бирки энелер баласы менен аябай жүдөп, кээде балдарына дайым кыйкырып акырып сүйлөп калганын байкайт. Ошол эле учурда балдары дагы ачуусуна тийип, кыйкыртат, укпайт, жашоодон ырахат ала албай калат. Өзүнүн жашоосун сонун уюштуруп алган энелер эмнеси менен айырмаланат? Алар биринчиден жашоосун туура уюштурууну, өзүнө кароону, энергиясын көтөрүүнү, ден соолугуна кам көрүүнү, ошол эле учурда өзүнүн көңүлү дайыма шат болсо, баланын баардык көйгөйлөрүн күтө алышын билет. Булар боюнча керек билимдерди курстардан окуп алышат, ишке ашырышат, анан жашоолорун жеңилдетип алышат экен. Анын эбин таппай калсак, анда кыйналып, жүдөп, же болбосо балдарыбыз менен аябай ачуулуу энеге айланып калат экенбиз. Келиңиздер, сиздер дагы балаңыздарга сонун билим, сонун келечек берейин десеңиздер, биринчи өзүңүздөрдүн нерв системаңыздарды тынчтандырып, жан дүйнөңүздөргө кам көрүңүздөр.